Кутмангүн мына менин жанымда биздин пациентибиз Назгүл эжебиз 5 күн лечебный голоданиядан өттү. Буяка түшөрдөн алдын диагноздору бар болчу. Андан бири диабет, экинчиси болсо ревматоидный артрит болчу. Келгенде салмагы 103 килограмм беле? 112. 112 килограмм болчу. Азыр канча болот? 108. 108 килограмм 5 күн ичинде. Анан кандай өзгөрүштөр болду ошол? Ошо 5 күн ичинде кандай өзгөрүштөр болду? Шүгүр мен врач айтканда бир да дары ичкен жокмун. Ооба. Давленияны даже ичкен жокмун. Сиафор ичтим, аны ичкен жокмун. Кардиомагнин эчтеке ичкен жокмун. Давлениям жакшы эле болот. Күнүгө текшерип атышты. Давлениям жакшы. Анан мен негизи эме ичтим, мидрол, ревматоидный артерияльный гормон ичтим да. Мидрол, анан дагы толтура дары. Аны ичкен жокмун. И каждую среду у меня деген метатрексат иччи. Среда өтүп кетти, сайынган жокмун. Жүрөм, шүгүр. Жапжакшынакай. Жакшы. Муундарыңыз ооручу буга чейин? Мен эгерде мидролду бир күн ичпей калсам, төшөктөн тура албай калчумун. Бүт скованный болуп, моун тырышып калчумун. Анан жанташып иччимин да. Бир күн ичпесем, эркин эле басып жүрөсүз. Кичине оору барбы? Бар, чуть-чуть есть, но чыдамдуу да басып жүрөм, баскан болот. Кандай процедураларды алдыңыз? Ошолорду айтып бериңизчи. Кайсынысы жакты сизге эң баарынан? Массаж жактуу. Массаж. Массажист кыйын кыз экен, вообще молодец. Вот мне головные боли болчу да, вообще головной боли жок болуп калды. Ана прям ушунча массаж кылды башыма. Фитобочкадан өттүңүз, алдыңыз. Фитобочкадан өттүм, Анан да. Анан күнүгө биз биякта анализдерди алып, канды текшерип, глюкозаны текшерип турганбыз ар 3 саатта. Через каждые 3 часа. Анан, конечно же, мочаны анализге алып, кетондорду карап, ошентип биз болсо ушундай илиндин негизинде лечебный голодание өткөрүп атабыз. Шүгүр, мага аябай жакты. Мен Кудай буйрса операция кылмакмын. Операциядан кийин мартта келип кайра жатам. Макул. Кудай буйрса. Биз сизди күтөбүз. Мага аябай ыраазымын. Чоң рахмат сиздериңиздерге. Сизге рахмат. Сиз дагы аябай жакшысыз, мага жактыңыз. Аябай чоң рахмат. Прям бияктын немеси мындай вообще грубить этпейт экен, вообще эметпейт экен, мындай адамдын көңүлүн ачып эметишет экен да. Даже өзүң мындай ачык болсоң, мындай алың кетип эметет го, настроениең жок болупчу. Күлүп жайнап эметип эле билинбей калат экен даже. Баары жакшы жак. Сизге чоң рахмат. Ушундай отзывдарды таштап. Мен ыраазымын, айтпайм, мен ыраазымын. Мен через каждый Кудай буйрса 3 айдан сайын келип жатып турам да. Макул, сүйлөштүк анда. Всё, чоң рахмат. Чоң рахмат.